Кыргызстанда дагы 25 адамдан коронавирус чыкты. Катталгандардан Ош облусунан 3, Ош шаарында 3, Нарын облусунда 9, Чүй облусунда 4 жана Бишкек шаарында 6. Жалпы COVID-19 инфекциясынын өлкөдө катталган учуру 656. Бишкек шаарында 147, Ош облусунда 157, Жалал Абад облусунда 109, Ош шаарында 104, Нарын облусунда 83, Чүй облусунда 42, Ысык Көл облусунда 8, Баткен облусунда 6. Бүгүнкү күндө мына 322 бейтап чыгарылып, бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 326сы дарыланып жатат. Оор абалда турганы 12, бүгүнкү күндө реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 оорулубуз жатат. Канааттандырарлык абалда турганы 314, бүгүнкү дарыланып аткандардын ичинен каза болгондор 8. Акыркы 24 саат ичинде өлкөдө коронавирустан 20 киши айыгып чыкты. Анын 4-өө Бишкек шаарында, Ош шаарында 8, Жалал Абад облусунда 8. Муну менен илдеттен арылгандардын жалпы саны 322-ни түзөт. Үйгө чыгарылган бейтаптардан кайталанып алынган анализдери терс көрсөткүчтөргө ээ болгон. Бир сутка ичиндеги жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10ду түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү. Жалпысынан ушу медицина мекемелеринин кызматкерлери 152 учур түзүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 44281 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү. Акыркы сутка ичинде 3925 анализ келип түшүп, изилдөөдөн өткөрүлгөн. Ал эми лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жарандардын саны 2548. Бирок эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө көрсөткүч өзгөрүлүп турат. Обсервацияда 942 адам бар. Бүгүнкү күнү мына алып карап көргөндө деле ошол жанакындай туу чокусу деп айтканда дагы неме болуп туруп атат. Азыр ошол жанакындай бир деңгээлде туруп калган стабилизацияны байкап келатабыз. Ошол бир жуманын ичинде ошол стабилизацияны деп айтсак туура болот да. Нурболот Үсөнбаев кошумчалагандай, вирус менен күрөшүү мындан ары күчөтүлгөн тартипте улантылат. Ал эми өзгөчө абал тартибин туура сактап, ар бир адам өз саламаттыгына кызыктар болуусу керек. Үйдү бат-баттан желдетип, гигиенага көңүл буруу менен айтылган талаптарды аткаруу зарыл. Алмаш Бараталиева, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.